Театр жана кино актрисасы. Төшөктө жатканыма 3 жыл болду. Ысыкты дагы, суукту дагы, ийне сайса дагы эчтекени сезбейт да бутунчу. Обезболивающий эле мен өзүм көрүп турдум го, монтип кескенин. Көчөлө башкача жашоодо жашачумун. Азыр момундай акыбал менен билбейм, ошо кабыл ала албагандыкпы, мындай мага оор да ушундай чыгыш бир жаккачы. Мен түшүмдө дайыма эле басып жүргөн күндөр басып жүрөм да, мен мынтип отуруп калган түшүмдү көргөн жокмун да. Ойгонсоң эле баягы эле түшүңдөгү жашооң кызыктуураак да мен азыркы жашоомо карагандачы. Текшерилип билгим келет да, мен басып кетемби же баспай каламбы? Жардам сурап кайрылганга аргасыз болуп атам да. Өзүң басып жүргөнгө эмне жетсин? Адамга көз каранды кылып койгону жаман экен да. Негизи театрда спектакль ойногондо бугуң чыгып мындай башкача болуп каласың го.